Рахмат, урматтуу төраға. Бұл ТЭЦ ұшылған окуясында Кыргызстандын бардык эли карап турат. Окуучудан баштап пенсияга чейин азыр эмне менен бүтөт деп көңүл буруп карап турушат. Айтсаңыздарчы, мына тергөөнүн учурунда кайсы кимдин мүлкү камакка алынды, суммасы канча экен, камакка алынган мүлктү кайра чыгарып койгон үчүн сактандырылдыбы? Ушул боюнча кимиңиздер жооп бересиздер? Эмил Токтокунович, бул кылмыш иши боюнча соттолуу айыпкерлердин, соттолуучулардын 413.885.392 сомдук үй мүлкүнө арест камак салынган. Бул мүлктөрдүн коопсуздугу атайын укук коргоо органдары тарабынан камсыздандырылган. Себеби тергөө мезгилинде эле бул мүлктөр башка жака сатылып, 1,5 бир келишимдердин негизинде өтүп кетпесин үчүн тийиштүү кызматтарга арест камак салынган. Анан соттун чечими менен мамлекеттин эсебине мүлкү конфискаланат. Эгерде кыймылсыз мүлк болсо, ал мүлк фондусу аркылуу каяка колдонулат, чечилет. Ушул камакка алынган тергөөнүн жыйынтыгында мүлктөр баары суммасы 111 миллионго жетеби? Эмил Токтокунович, бул сумма жетпейт. Ал жерде тергөөчү арест салып атканда предварительный ошол мүмкүн келишимдер болсо, ошолорду карап сатып алган баасы менен орточо бааны эле эсепке алып туруп салат. Кийин анан соттун чечимдери күчүнө киргенден кийин сот аткаруучулар тарабынан ал официалдуу түрдө бааланып туруп, анан мамлекеттин эсебине өткөрүлөт. Азыр бардык эле мына жарандар бизге да айтып атат. Ушуларды 10-15 жылга камагадан көрө ушуларды кустуруп төлөсө жакшы болмок деп. Бул элдин акчасын биз төлөйбүз деп кабатырып атат да. Себеби буга чейин деле мына билесиздер, Бакиевдердин убагында качып кеткен көптөгөн мүлктөрү арестке алынып, аягында белгисиз болуп жок болуп кеткен. Ушундай болбойбу деп көп бизге тынчтар бизден суранышат. Ошон үчүн бул чара кандай көрүлүп атат? Жооп берип койсоңуз. Эмил Токтокунович, бул кылмыштардын бардыгы жылдап пландаштырып келип, ар бир кадамдары ойлонуп, эртең кандай болот, бүгүнкү күндү керек болсо бүгүнкү күн кандай болорун дагы билгенде бизге сезилет. Ошон үчүн жана бөлүнүп алган материалдар боюнча тийиштүү багыттарда ар бир кызматтар иштеп жатат. Буйруса, бул жагынан дагы ийгиликтер болот деп ойлойбуз. Рахмат. Комиссия бизге иштегенде малымдаганга бизге маалыматка ылайык, ошол жерде иштеген подрядчиктер, субподрядчиктер да налог төлөөдөн бошотулган деп. Ушул чын бекен? Эгерде бошотулса, эмненин себебинен ушундай? Булар урдаган саз келип налог төлөгөн эмес. Сиздин бул сурооңузга эсептөө палатасынын төрагасы жооп берип койсун. Урматтуу Эмил Токтокунович, туура суроо бердиңиз. Бул подрядчик биринчи контракттык келишимде дагы салыктардан бошотулган. Бирок ошол эле мезгилде ушул келишимге ылайык катышуучулар деп жазылган. Бул ушул субподрядчиктерди да айтса болот, катышуучулар дагы ушул салыктардан бошотулган. Канча салыктан бошотулган салык суммасы? Бул эмненин негизинде? Бизде мыйзам барбы же контракт түзгөндө ушундай келишимге кол коюлган? Бул контракттык келишимдин негизинде бошотулуп атат да. Мыйзамдуу, мыйзамдуу эмеспи? Бул эми келишим, ратификация болгон келишим, бул биздин мыйзамдардан өйдө турат, эл аралык норма боюнча да, ошол негизинде. Бирок негизи бул жакта жасалып аткандан кийин салыктарды жанагы подрядчик, субподрядчиктер негизи төлөш керек да. Бирок эми келишимде ушундай кабыл алынган да. Урматтуу баш прокурор, эгерде мына соттун жыйынтыгы чыкса, Шадиев боюнча экстрадицияланабы, иш жүрүп атабы, алып келе аласыздарбы же бул дагы проблема болобу? Эмил Токтокунович. Эмил Токтокунович, биз 3 жолу материалдарды Интерполго бердик. Азыр бүгүнкү күндө алар карап атат. Эгерде баягындай чечим кабыл алган болсо, экстрадиция болот ал киши. Бүгүнкү күндө алар бизден биринчи сот немесин сурап алышты, приговорун.
Азыр биз күтүп атабыз результатын. Рахмат. Эмил Токтокунович, тийиштүү кызматтарга тапшырмалар берилген. Биз өкмөт аркылуу дагы атайын тапшырма берилген Американын тийиштүү кызматтарына. Бирок эске алып коюшубуз керек, Америка Кошмо Штаттары менен Кыргызстандын ортосунда эч кандай укуктук жардам берүү, соттолгондор боюнча, кылмыш иши, граждандык иши боюнча эч кандай конвенциялар жок. Ошону биз эске алышыбыз керек. Бирок бүгүнкү күндө иштер жүрүзүп жатат. Рахмат. Кийинки суроом ТЭЦтин директоруна. Азыркы ТЭЦтин мощносту жетишип атабы? Жана кийинки планда качан болот дагы модернизация? Планда барбы жокпу? Про планы я сказать не могу, но все нагрузки, которые задаются центральной диспетчерской службой, диспетчерами Бишкек теплосети, все выполняются, выдерживаются. Рахмат. Электр станциясынын башчысы кошуп чыгып. Модернизация боюнча азыр суроо жок, азыр каралбай атат.